жакшылыкты бөлүшөйүн дегенмин. Көптөн бери ойлоп айтып жүрөт элем. Айтып жүрөт элем дейм, ойлоп жүрөт элем, бирок убактында бүгүн келди го дейм. Анча-мынча жерде айтсак деле керек эле. Машаалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис Тирмизиде келет, Табараниде келет. Көптөгөн алхамдулилlah китептерде бар бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, имам Ахмадта, Муснад Ахмадта келет. Ким эрте менен 3 жолу Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. 3 рет айтып, андан кийин Хашар сүрөсүнүн акыркы 3 аятын бир жолу окуп койсо. Хуаллаху аллади ла илаха иллаху алимун гайби ва шахада вар-рахманур рахим. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Peygamberimiz aytты, 70.000 perişte Allah Teala dayındaydı o kişiye deydi. Ertemenen aytты, geçke çeyin oşoğa dua kılat deydi. 70.000 perişte sizge taң atkanda okup koysanız geçke çeyin sizge dua kılat dedi. Eğer de acali uşu günü gelip kalsa şehit bol ölet dedi. Rivayetlarda gelir, şehit bol ölgөнгө mör basılı ölet dedi. Mör basılar dedi. Жана эртеменен айтты, кечки амалдарынан кайсы бир нерселерге жетишпей калса, тахажжуттар, мисалы, зикир дуалардан кемчилдик болуп калса, ошолор толуктанат деди. Ушу дуанын берекеси менен. Жана кечке чейин шайтандан сак болот деди. Ал эми кечинде ушуну окуп койсоңуз, кудум ушундай эле таң атканга чейин 70.000 периште сизге жакшылыгыңызга дуа кылат. Жакшылыгыңызга дуа кылат. Ошо түнү эгерде көз жумуп кетсе, шейит деген мөр басылып туруп дүйнөдөн кайтат. Жана таң аткычакты ар кандай жамандыктан сак болот. Ар кандай жамандыктан сак болот тугандар. Ошон үчүн иншалла мына жерде биз аракет кылышыбыз керек. Ушу дуаны жаттап окуп жүрсөк, эми сиздерге мындай Алланын неаматы катары, бир тууган катары, Алла Таалам неаматты айт деген эле бир мотивация катары айта кетейин деп атам да. Кудайга шүгүр, Алланын жардамы менен, жакшы адамдардын дуасы менен мен өзүм жеке буну 98-жылдан бери калтырган эмесмин да. Бир мотивация катары, бул кыйынсынуу катары эмес. Бирок алхамдулилlah сиздерге да мындай бир көмөк болсун, бир мотивация болсун, бир жаттайлы, окуп жүрөйлү деген бир максатта бөлүшүп атам. Пайгамбарыбыздын улуу хадиси, бул аалымдардын эле тажрыйбасы эмес. Кээ бир дуалар бар, кээ бир дуалар алар аалымдардын тажрыйбасынан, бул пайгамбарыбыздын өзүнөн болгондо да Кур'ан-ы Каримдин улуу аятынан. Эми бу жерде айта турганым, улуу Алла Тааланын аты мына ушул аяттарда жашырылган деп дагы айтат да. Себеп дегенде бул азыр мына айтып карасаңыз, эмне деп айтып атат? Хуаллаху аллади ла илаха иллаху. Эң биринчи башталган Алланын аттары бардыгы. Ушул аяттарды окуп жүрсөңүз, Алланын сүйүүсү көбөйөт жүрөгүңүздө. Аллага болгон ишеним көбөйөт. Аллага болгон үмүт көбөйөт. Алла Тааладан коркуу көбөйөт. Алла Тааланы тануу, жараткан Аллага жакындоо, жараткан Алла Тааладан кечирим сураганга, Алла Тааладан жакшылыкты сураганга жүрөктө байланыш түзүлөт. Бул аяттын керемети өтө көп, касиети өтө көп. Азыркы мисал хадисте пайгамбарыбыз өзүнүн айтканы эле, вакканаллаху лаху 70.000 малак деп 70.000 периштени Алла Таала дайындап коет экен. Юсаллуна алей, ага дуа кылып турат экен мынакей. Мына бул жердеги Алланын өзүнүн аты, сыпаттары айтылып атат. Алимун гайб ва шахада, ар-рахман, ар-рахим, al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Subhanallah, bardıq ayıptan taza ekendigi, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Allah'a taandıq çıraylı, qoz, en qoz atlar eken.
Алла Тааладан кейін анан жер менен асмандағы бардығы Алла Тааланы арулап тұрат, жандықтың бардығы. Ал Азиз, ал Хаким ал деп мынандай ушундай улуу касиеттүү аттарды, сыпаттарды камтыган аят бол. Буну жатташыбыз керек. Ар бир мусулман эркек, ар бир мусулман аялдын жүрөгүндө, жашоосунда ушул аят болуш керек. Себеби өзүнө жакшылык каалайт. Ошон үчүн иншалла кечиктирбей өзүбүздө жаттайлы, үй бүлө бала чака менен бөлүшөйлү, тааныгандар менен дагы бөлүшөйлү. Аракет кылабызбы иншалла? Мен эсиме келип кеттим, алхамдулилlah. Кээде балдарга мындай тамашага салгандай кылып айтып койчу элек, бирок ал деле чындыкка жакын. 70 000 периштени ишке салып коелу да анан сүйлөшө берели. Кандай дедиңер депчи? 70 000 периштени ишке салып коелу дагы анан чай ичип отура берели, мындай сүйлөшүп, маектешип, дагы эмнелерди, жакшылыктарды бөлүшүп, бири-бирибизге үйрөнүп, бирок ишке эмне кылып коелу? Ишке салып коелу деп. Ал кандай деген? Мына ал да. Буну аятты окуп коюп деген.